ошол насихат күүсү Карамолдо Орозов атабыздын чоң залкар күүсү болуп эсептелинет. Бул насаат, санаат катары чертилип жүргөн күү деп айтышат. Бирок мен уккан дагы бир окуясы менен укканым бар эле, ошону айтып кетейин. Комуз чертсең айтып черт демекчи, бир жолу ушул Дастан агайыбыз болуп бир жерде чогуу отурганда Кытайдан келген кыргыз агабыз айтты эле, насихат деген эмне деп. Анан кийин баарыбыз унчукпай туруп калсак, ал киши айтты, мен айтып берейин, ушундай илгери Кытайда бир хан болгон экен, ошол хан айткан экен, кыргызды ушул түп табыры менен жоготкула деп. Анан кыргыздын баарын кырып жөнөшөт экен, ушу бирөөнү да калтырбагыла деп айтат экен. Кыргыздардын баарын кырып бүттүк ханым деп келишип анан тойлоп отурганда, ушундай бир тоонун башынан эле кыңылдаган үн чыгат дейт. Анан кийин ханы бул эмне болгон үн деп ушинтет дейт. Анан эч кимиси жооп бере албай эле жанындагы вазир айтат дейт, ханым бул кыргыз деп. Кыргызды жок кылдык дебедиңер беле? Кайра кыргыз дегениңер кандай деп ызылдата баштаганда жанындагы баягы вазир айткан экен, улукманы. Урматтуу ханым, бул кыргыздарды жоготуш үчүн ушул колтугунда бир кичинекей жыгач комузу бар. Ошол эки комуз жоголмоюнча бул кыргыз жоголбойт деп айткан экен. Анда эмесе мен ошол насихат деген күнү чертип берейин.